Бекзат Советов Сатыбалды Нааматов атындагы Нарын мамлекеттик университетинин тарых адистиги боюнча 3-курсунун студенти. Келечекти көрө билүү үчүн өткөн тарыхты окуп, ой жүгүртүү зарыл экендигин түшүнүм дейт каарман. Көбүнчө эле жаштар башка тармакты, балким экономист жана башка ушул сыяктуу башка тармактарды тандайт. Биз ошо тарых адистигин тандаганыбыз себеби ошо кыргыз элинин улуулугу, кыргыз эли ошо байыркы коомдордо кандай болгон, ошо байыркы коомдогу өзүнүн ролу жөнүндө ошо адабият сабактарына жакын болчубуз, ошого байланыштуу тарых сабагына келип калганбыз. Тарых адистиги боюнча мугалимдер менен студенттер үчүн Нарын мамлекеттик университетинде мастер-класс өткөрүлдү. Анда 17 жылдык тажрыйбасы бар тарых мугалими Махабат Абдылдаева Кыргызстандын жана дүйнө тарыхы боюнча 5-класстан 11-класска чейинки окуучулар үчүн түзгөн чатыраш жарыялады. Талбаган 3 жылдык эмгектин аркасында даярдалган бул баш катырма адистердин кызыгуусун жаратты. Бул кроссворд түзүү менен 2,5 жыл, 3 жылдай алектендим. Сөзсүз түрдө бир иштин оору, анан кыйынчылыгы, анан жеңили жемиши болот экен. Ошол 3 жылдын ичинде кыйынчылыктар менен ушу университетке мастер-класс өткөнгө келип отурам. Бул максат балдарды кызыктуу предметиме кызыктырып сабак өтүш. Изденүүчүлүк менен жасалган мугалимдин эмгеги кесиптештери тарабынан жогору бааланып, окуучулардын сабакка кызыгуусун арттырууга өбөлгө болору айтылды. Абдылдаева Махабаттын биз күткөн мугалим деген статуска толук кандуу таандык. Анан көптөгөн метос мурунку улуу эжелер агайлар сөзүн айтышты. Абдан кроссворд ушул 6 класска түшкөн экен. Чоң эмгек, келечекте типографиядан өзүнчө китеп кылып, жазып республиканын мугалимдерине таратса, эл колго алган, эл күткөн китептердин биринен болмок. Талбаган эмгектин аркасында жазалган эмгек үчүн Нарын мамлекеттик университетинин жетекчилиги элеттик мугалимге ыраазычылык кат тапшырды. Айпер Акылбекова, Дилет Алмазбеков, Өлкөдө Эми, Нарын шаары.